Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде ачык сөз программасы. Биздин бүгүнкү коногубуз жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков болмокчу. Равшан мырза, биздин студияга кош келипсиз. Алгачкы суроо мына бүгүнкү күндөгү түзүлгөн өлкөдөгү кырдаалга сиз канча деген баа коет элеңиз? Элдин социалдык экономикалык абалын эске алып, саясатты эске алып, деги эле 2ден деп коелу, 1 дебей эле 2ден 5ке чейин канча балл коет элеңиз? Жаңы технологиялар менен мамлекеттин эффективдүү башкаруучу жакшы мамлекеттер менен карым катнаш жасап, өзгөчө Японияга окшогон, Сингапурга окшогон, батыштын Германия, Францияга окшогон мамлекеттер менен, Америка окшогон мамлекеттер менен мамилелерди түзүп, мамлекеттерин оңдогонго, өнүктүргөнгө аракет кылып атат. Биз бул мамлекеттер менен тетирисинче мамилелерибизди бузуп, бир гана мамлекетке бүгүнкү күндө басым жасап, ориентир алып, өзүбүздүн өнүгүү векторубузду туура эмес багытка салып койдук. Мен ойлойм, бул 1ден 1 биздин бүгүнкү күндө мамлекетибизди башкарып аткан президентибиздин кетирип аткан катасы жана күнөөсү. Мен ойлойм, келечекте биздин балдарыбыз, элибиз буга сөзсүз түрдө өзүнүн баасын берет. Экинчи, бүгүнкү күндөгү социалдык, экономикалык, саясий абал. Канчалык бийлик мактанбасын, канчалык бийлик өзү жөнүндө жакшы нерселерди өздөрү контролдогон массалык маалымат каражаттары аркылуу мактаттырбасын, бүгүнкү күндөгү эл аралык уюмдардын, бүгүнкү күндөгү бир топ көрүнүктүү мамлекеттердин Кыргызстанга берген баалары аябагандай начар. Ошондуктан мен айтат элем, бүгүнкү күндө биздин кайсы гана тармагыбызды албайлы, экономика болобу, социалдык тармак болобу, энергетика тармагы болобу, газ тармагы болобу, суу тармагы болобу, тоо кен тармагы болобу, бүгүнкү күндө аябагандай чоң кризиске келип такалып, абалыбыз бир топ кыйын деңгээлде туруп атат. Ошондуктан бүгүн мен майдалаган жокмун, жалпыларды айттым. Ушул 2 багыт тең ала турган болсок, экөөнө тең начар, туура эмес багытта кетип атат деп айтсак болот. Бүгүнкү күндөгү Кыргызстандын бийлиги, атап айтканда, Атамбаев бир вектордо саясатты жүргүзүп атат. Тиги жактагы Европадагы, батыштагы өнүккөн цивилизациялык өлкөлөр менен карым катыш болбой атат, ага жол тосулуп калды дегендей ушундай маанайда айттыңыз да. Буга чейин ушул эле студияда Кубан Мамбеталиев, публицист, келип өзүнүн бажы биримдигине кошулуп бул туура болуп жаткандыгын, Атамбаевдин башкасын колдобосо дагы ушул жагын колдоп атканын, анткени алыскы туугандан жакынкы коңшу баары бир жакшы, Орусия менен, коңшу мамлекеттер менен баары жакшы болбосок, Америкага караганда. Мунун өзү туура саясат болуп атат деп, ал өзүнүн субъективдүү оюн айтты эле. Сиздин деги эле ушул бажы биримдиги боюнча пикириңиз? Биздин көп саясатчыларыбыз, көп саясаттануучуларыбыз тышкы саясатты дайыма эмнегедир или деген сөз менен тандашат да. Же Орусияны тандайбыз, же батышты тандайбыз, же чыгышты тандайбыз деп. Тышкы саясат андай болбойт. Тышкы саясатта и деген гана сөз болот. Биз орустар менен дагы жакшы мамиле түзүшүбүз керек, батыш менен дагы жакшы мамиле түзүшүбүз керек, чыгыш менен дагы жакшы мамиле түзүшүбүз керек. Анткени бүгүнкү күндөгү Кыргызстандын экономикалык, социалдык кыйынчылыктары бул бир эле биз Орусияга аябагандай басым жасап ыктаганда чечиле турган маселелер эмес. Анткени Орусиянын бүгүнкү күндө өздөрүнүн кыйынчылыктары экономикада, технологияда, мамлекетти башкарууда, коррупцияда, реформанын жоктугу бизге караганда бир топ чоңураак аларга кыйынчылыктар түзүп атат. Ошондуктан биз бир гана Орусияга басым жасап, бүгүнкү күндөгү ички маселелерибизди чечебиз деген, бул мен ойлойм мамлекетти башкарып аткан адамдардын акылсыздыгы, тышкы саясатты түшүнбөгөндүгү болуп эсептелет. Бүгүнкү күндөгү биздин абалыбыз, биз тышкы саясат бул ички саясаттын уландысы. Эгерде биз батыш мамлекеттери менен, чыгыш мамлекеттери менен бардыгы менен бирдей мамиле түзүп, алардын бардыгынан жакшы нерселерди үйлөнбөй турган болсок, анда эч убакта биз өзүбүздүн бүгүнкү кыйынчылыктарыбызды чече албайбыз. Бүгүнкү күндө өзүңүздүн позицияңызды бүгүнкү бийликке карата ачык айткан, мындай радикалдуу бир позициядагы инсан катары коомчулук сизди билет да, оппозициядасыз болгондо дагы
Атамбаевдин өзүнө аябай мындай принципиалдуу түрдө өзүңүздүн ушундай бир курч ойлоруңузду айткан депутатсыз да. Түгүл тиги Украинага чейин барып, андагы ушул оппозиционерлерди колдоп, башыңызга калпак кийип алып, ошондой бир кадамдарга да бардыңыз. Сизди коомчулуктун айрым бир катмары ушул батыштын адамы, батыштын сөзүн ыгы жок эле сүйлөй берет, батыштын акчасын алып алып анан ушинтип атат дегендей маанайда, мисалы үчүн интернет баракчаларын окусак, мисалы үчүн социалдык түйүндөрдө ушундай баалар бар. Биздин бийлик али күнгө чейин советтик баалуулуктар менен Орусиянын Кремлдин бизге таңуулаган баалуулуктары, принциптери менен жашап келатат жана жашап атат. Ошол баалуулуктар дайыма өздөрүнүн бийлигин кармап калыш үчүн бул өзгөчө авторитардык бийликке ылайык ошолордун жаратылышындагы нерседе дайыма башка көз караштагы адамдарды ошентип мокочо кылып, башка мамлекеттен шпион кылып, башка мамлекеттен акча алып аткан адам кылып көрсөткөнгө аракет жасайт. Бүгүнкү күндөгү президент Атамбаевдин саясатына, анын көз карашын колдобогон прогрессивдүү адамдардын бардыгы кавычканын ичинде Американын шпиону, батыштын шпиону, булар башка мамлекетте иштеген адамдар деген аларга аябай кандай пайдалуу да. Бирок тарых, убакыт өзүнүн ордун табат баары бир. Толугу менен мен ишенем, дүйнө, келечек бул прогрессивдүү көз караштагы. Бардык адамдар менен, бардык мамлекеттер менен жакшы мамиле түзөлү, кызматташтык мамилесин түзөлү деген адамдарда, саясатчыларда болуп эсептелет. Мен ушул студияга келип аткан ушул саясатчыларга, коомдук ишмерлерге сөзсүз ушул суроону берип атам. Мына соңку учурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жанагы сөз эркиндигине байланышкан жана мыйзамга кол коюшу, ушул боюнча сиздин пикириңиз кандай? Бардыгыбыз колубуздан келсе каршы турушубуз керек. Биринчиси сөз эркиндигин чектөө, өзүңүз айтып аткан жанагы жалган маалымат жеткирүү деген мыйзамды киргизүү менен президент жана анын тегерегиндеги адамдар мамлекетте алар менен макул болбогон, аларга каршы турган башка көз караштагы адамдарды, массалык маалымат каражаттарын, саясатчыларды тизгиндөө максатында гана ушул мыйзамды ойлоп чыгарышкан. Бул демократиялуу мамлекеттин көрсөткүчү болуп эсептелбейт. Экинчиси, мынакей кечээ күнү тынчтык жол менен Ак үйдүн тегерегине кичинекей гана, кыска убакытка гана чогулуш өткөрөбүз деген жаштардын бардыгын алып барып камап, бардыгын соттошуп атат. Бул мамлекетке эң маанилүү, принципиалдуу болгон чогулуш, тынч чогулуш эркиндиги болуп эсептелет. Тилекке каршы президент Атамбаев менен анын командасы биздин элибизге, биздин саясатчыларыбызга жана жаштарыбызга бул дагы укукту тыюу салганга аракет кылып атат. Мен ойлойм, бул бир караганда жаман көрүшү мүмкүн. Бирок саясатчы катарында мен түшүнөм, экинчи тарабы бар. Бул кандайдыр бир деңгээлде жакшы нерсе. Эгерде президент менен анын командасы мындай нерселерди жасабаганда, анда алар көбүрөөк саясий аренада калып, саясий жашоолору бир топ узак болмок. Канчалык мындай нерселерди көбүрөөк жасай турган болсо, алар өздөрүнүн саясий турмушун, саясий аренадагы болгон жашоосун ошончолук кыскартат. Сиз ушул сындоо маселесине келгенде эле бийлик деп жалпы жонунан да айтасыз, бирок ошол эле учурда конкреттүү түрдө президент дегенде, президент мындай деп көбүнчө президентке эле мындай сын айта бересиз да. Бул оппозиция болгон адамдын бир тактикасыбы, өзүн өзү көрсөтүүнүн, же бул чындап эле ошол президент бүгүнкү күндө окуяларга, бүгүнкү күндө болуп жаткан кемчиликтерге ошол киши көбүрөөк күнөөлүү болгон үчүн ошентип айтып атасызбы? Мен бул маселени экиге бөлүп айтар элем. Биринчиси, эгерде биз теориялык жактан карай турган болсок, мындай тереңирээк карап көрөлүчү. Президенттик институт бул биздин улутубуздун, мамлекетибиздин трагедиясы болуп эсептелет. Эгерде талдап айта турган болсок, мейли бүгүнкү президент эмес, арткы эле президенттерди карайлы. Мен институт катарында айтып атам да. Эң коррупциялашкан институт бул кайсы институт болуп эсептелет Кыргызстанда? Азыр мынакей Акаев менен Бакиев кеткенден кийин биз бардыгыбыз билдик, коррупциянын очогу бул президенттер жана алардын үй бүлөсү болгон. Бул президенттик институт. Экинчи, биздин улутубузду түндүк менен түштүккө бөлгөн институт бул кайсы институт болуп эсептелет? Президенттик бийликке жарыя болор замат
атаандаштар түндүктөн дагы чыгат, түштүктөн дагы чыгат дагы, биз экиге бөлүнүп жатып калабыз. Президенттик бийлик бизди экиге бөлө турган, булут катары бириктирбестен ажырата турган институт болуп эсептелет. Президенттик бийлик бардык маселени жалгыз өзү чечет. Жалгыз өзү чечкенде дагы бир эле өзү эмес, президенттик бийлик дайыма тышкы күчтөргө көз каранды болуп эсептелет. Эгерде мен президент болом деген адам кошомат кылып Кремльге чуркабай турган болсо, ал эч убакта президент боло албайт. Ошондуктан президенттик бийлик тышкы күчтөргө аябагандай көз каранды. Ошон үчүн президенттик бийлик биздин улутубуздун кызыкчылыгына, улуттук кызыкчылыгыбызга жооп бербейт. Бул теориялык жагын гана айтып атам. Бул бир топ нерселердин бир 3-4-өн гана санап бердим да. Ал эми парламенттик бийлик президенттик бийликке караганда бир топ түндүк менен түштүктү улут катарында бириктирип, бизди бир мамлекет кыла турган бийлик болуп эсептелет. Парламенттик бийлик бири-бирин аңдып, бири-бирин контролдоп, бирин аркылуу ачык айкындыкты камсыздылган бийлик катарында парламенттик бийлик коррупцияга азыраак берилет. Парламенттик бийликте бир адамдын баарын көзүн карабастан 5-6 партия бекем туруп, алар бири-бирин контролдогондуктан тышкы күчтөр Кыргызстанды каалагандай башкара албайт. Парламенттик бийликте мен премьер-министр болом деген адам Кремльге же болбосо Алматыга чуркабайт, алар парламентке чуркай турган болот. Бир сөз менен айтканда, ал элге көз каранды болот. Мына ошого окшогон нерселер бизди президенттик институтту жоюуга жана президенттик институт менен мени жеке саясатчы катарында күрөшүүгө түрткү болуп атат. Ал эми эмне үчүн бүгүнкү күндө президент күнөөлүү дегенде, мен мынтип айтар элем. Бүгүнкү күндө кайсы адам билбейт соттун башында президент Атамбаев турган. Бүгүнкү күндө кайсы адам билбейт өкмөттүн башында факт түрүндө премьер-министр бүгүнкү күндө Жомарт Оторбаев эмес, президент Атамбаев экенин. Бүгүнкү күндө кайсы адам билбейт Жогорку кеңештин башында, Жогорку кеңештин төрагасы факт түрүндө Асылбек Жээнбеков эмес, ал президент Атамбаев экен. Мен чоң гана үлгүлөрдү айтып берип атам да. Мына ошондуктан биз бүгүнкү күндө баягы жылмалап, бардыгын эптеп-септеп айтып бербестен, биз так биздин кыйынчылыктарыбыздын экономикалык, саясий, социалдык булагы бул президент Атамбаев экенин биз ачык айтышыбыз керек. Президент Атамбаевты ушул Москвага чуркаган, анан Алматыга чуркаган президент деп сиз айтып атасыз да. Сиз кандай жүйөнү, орчундуу жүйөнү айтат элеңиз, эгер Кудай буйруп, насип кылып Равшан Жээнбеков президент болуп калса, Вашингтонго көз каранды, Европа, батышка көз каранды президент болбой калат деп кандай бир жүйөлүү бир аргументтерди, мыйзамдык жагын эске алып, коомдук баягы Кыргызстандагы коомдук саясий менталитетти эске алып айтат элеңиз да? Саясатчы катарында мен көз карашымды так айтып атам, биз президенттик институтту жоюшубуз керек. Эгерде президенттик институтту жое турган болсок, анда Равшан Жээнбеков эч убакта президент болбойт. Эч бир кыргыз президент болом деп далбастап чуркабай калат. Анткени президенттик бийлик жок боло турган болсо, биздин улутубуз үчүн ошончолук жакшы болот. Бул мен ойлойм эң күчтүү аргументтердин бири. Бул дагы бийликке чуркаган адам, бул дагы өз эптеп эле президент болгусу келип атат деген адамдарга мынакей менин жеке саясатчы катарында, депутат катарында жообум ушул. Биз президенттик институтту жоюшубуз керек. Бул мен президент болбойм деген сөз. Экинчиси, жок, президенттик институт кала берсе, анда кандай болот? Албетте, анда биз саясатчы катарында баары бир күрөштү улантышка туура келет. Биринчи багыт ал президенттик институтту жоюу боюнча ишти баары бир жүргүзөбүз, күрөш улана берет. Экинчиси, эгерде мен президенттик институтка аракет кыла турган болсом, эмне үчүн Вашингтонго чуркабайт элеңиз дегенге жооп катарында, бүгүнкү күндө цивилизациялуу мамлекеттерде канчалык батыш мамлекеттерин, чыгыштын демократиялуу мамлекеттерин башка бир бийликке, башка бир мамлекеттин бийлигинин бийликке келишине таасирлерин тийгизет, аралашат дегенге мен кошула албас элем. Демократиялуу мамлекеттерде, Америкада, Европада, Японияда башка мамлекеттердин президенттерин президент кылышка алар эч убакта кийлигишпейт. Канчалык президент болом деген аларга барбасын, аларда бир гана жооп болот. Бар дагы өзүңдүн элиңдин колдоосуна таты дагы президент боло бер деп. Дагы бир суроо. Бүгүнкү бийликтин алдында ички саясатта дагы, тышкы саясаттагы мындай аябай кыйчалыш чечилбей аткан, оңой менен чечип койсо болбой турган чоң проблемалар бар да. Мисалы үчүн ошол эле коңшулар менен болгон мамиле, Өзбекстан менен, Тажикстан менен чегара маселеси, ошол эле стратегиялык мына геосаясий алкактан алганда Кытайдын ички каалоосу Кыргызстанды мисалы үчүн эме ушу баса калсам деген эле өлкөлөр четте карап турат. Ошол эле Орусиянын өзүнүн стратегиялык кызыкчылыктары бар. Өзбекстанды айтып өттүм.
Эми ошол эле учурда батыштын дагы өзүнүн кызыкчылыгы бар. Ушундай учурда бул сиздин айтып аткан айрым бир бийликке карата сөздөрүңүз тек популизм эмеспи? Сиз кантип чечет элеңиз, мисалы үчүн? Буларга деле оңой болуп аткан жок да, мисалычы. Мен эми бийликке адвокат болуп аткан жерим жок. Тек мен эми суроону атайлап ушундай берип атам да. Биздин коңшуларыбыз бизди дайыма колония катары пайдаланып келген улуу державалар дайыма өздөрүнүн пландарын кыргыздар үчүн түзүп келген. Биз кыргыз улуту алардын планына чыгуудан аракет кылбастан эле өзүбүз чыркап кире бергенбиз да. Тарыхта дагы, бүгүнкү күндө дагы ошол. Азыркы түзүлүп аткан Бажы Союзу ошол пландардын бири болуп эсептелет. Биз улут катарында өзүбүздүн планыбызды түзүп, өзүбүздүн келечегибизди аныктаганга аракет кылбай турган болсок, биз алардын планынан эч убакта чыга албайбыз. Башка бирөөнүн планы эч убакта биздин улутубузду, биздин мамлекетибизди ийгиликке алып келе албайт. Ошондуктан сиздин жообуңузга мен мынтип жооп берет элем. Биз коңшуларыбыздын бизге атайлап жасаган, биз чынын айтышыбыз керек, биздин коңшуларыбыз алар авторитардык мамлекеттер. Ал жерде бир адам бардыгын чечет. Ошондуктан алар атайлап бизге экономикалык, соода, саясий барьерлерди коюп келе атышат. Чечүүнүн эки гана жолу бар. Биринчиси ал мамлекетибиздеги эффективдүү башкаруу. Эффективдүү башкаруу үчүн биз мамлекетибизде мамлекеттин башкаруу моделин радикалдуу түрдө реформа кылышыбыз керек. Радикалдуу түрдө реформанын бирөөсү мен айтып кеттим, бул президенттик институтту жоюу, же болбосо президенттик институтту бүгүнкү күндөгү Турция менен Германиядагы абалга алып келүү болуп эсептелет дагы, толук парламенттик мамлекетке өтүү. Бул аларга аябагандай Путин айткандай асимметричный жооп болот. Экинчиси структуралык экономикабызда өзгөрүүлөрдү, ал дагы реформага тиешелүү структуралык радикалдуу реформаларды жасоо. Эмне үчүн биз бир гана биздин айыл чарба продукциябыз Орусияга сатылыш керек деп, же Казакстанга сатылыш керек деп аларга көз каранды болуп отурушубуз керек. Анын ордуна келгиле биз мамлекетибизде билим тармагында радикалдуу реформаларды жасайлы дагы, биз бир гана соодага эмес, жеңил өнөр жайына эмес, айыл чарбага эмес, жаңы технологияларга, инновацияларга, виртуалдык дүйнөгө басым жасайлы. Ошондо биз чек араларды жеңил өтүп кете турган мамлекетке айланабыз. Азыркы күндө бизде казактар дагы, орустар дагы, өзбектер дагы бизге атай чектерди коюп койгон. Ал чектер физикалык гана биздин кыймылыбызга чек кое алат. Ал эми биз виртуалдык дүйнөгө өтө турган болсок, биз билимдүү улутка айлана турган болсок, биздин аң сезимибизде, биздин кыймыл аракетибизде эч кандай чек болбой калат дагы, биз бай мамлекетке, бай улутка айланганга көп мүмкүнчүлүктөр пайда болот. Тилекке каршы биздин президентибиз, биздин өкмөтүбүз бул багытта бир дагы кыпында иш жасаган жок. Алар кайрадан эле биздин коңшуларыбыз мурда исламды киргизгенде араб дүйнөсү кандай пландарды биз үчүн түзүп берген болсо, Кокон мамлекети, Кокон хандыгы бизди өздөрүнө каратууда кандай пландарды түзгөн болсо, Орусия империясы 200 жылдын ичинде бизге кандай пландарды түзүп келип ошого киргизген болсо, азыр дагы ошол планга Атамбаев бош болгон биздин бийлигибиз биздин улутубузду сүйрөп алып кирип баратышат. Кыргызстан Борбордук Азия өлкөлөрүнүн ичинен кыйла алдыга озгон, Кыргызстанда жашаган адамдардын аң сезими дагы Борбордук Азия башка өлкөлөрүндөгү элдердин арасынан демократиялык аң сезими жагынан алдыда мамлекет деп эсептегендер бар. Бир. Экинчиси, могу парламентаризм боюнча дагы ушул Борбордук Азия өлкөлөрүнүн ичинен алдыга кеткен, алдыга кадам таштаган өлкө катары сыпаттагандар бар. Атүгүл Россияга караганда да Кыргызстанда ушул демократиялык ушундай принциптер аябай бекем орноп, өнүгүп өршүп атат деген пикирлер бар. Анан ушул жагдайларды эске алганда, мисалы үчүн, буга карама каршы дагы жүйөлөр бар да. Ушул эле парламентаризмге бет алган Кыргызстанда негедир президент кайра эле баягы авторитаризмдин жолуна түшүп алды деген дагы пикирлер бар ооба. Эми сиздин ушул саясатчы катары, депутат катары Кыргызстандын жакынкы 1-2 жылга кандай болот? Сиздин көз карашыңыз, божомолуңуз, 1-2 жылды жөн эле коюп, мына күзгө карата божомолуңуз дегендей божомол айтып, анан биз программабызды жыйынтыктасак. Ар бир келген кыргыздын президенти башында демократия жөнүндө, адам укугу жөнүндө, улут кызыкчылыгы жөнүндө аябагандай чоң, кооз сөздөрдү айтып келет. Бирок президенттик бийликке келер менен алардын көз карашы терс жака бурулуп, алар башка багытка кете баштайт.
Мунун деле бир топ объективдүү себептери бар. Жанагы мен айтып аткандай эле биздин коңшулардын президенттеринин биздин президентке таасири, биздин улуттук менталитетибиз, кошоматчылык, бийликти сыйлоо аябагандай жогорку деңгээлде, президенттин конституцияда көргөзүлгөн кандайдыр бир укуктары бизди кайрадан эле мурдагыдай эле авторитардык агымга, авторитардык мамлекетке айлануубузга бат түрткү болуп кетет дагы. Президенттер өздөрүн кудай сезе башташат да. Бирок канчалык биздин президенттер кудай сезбесин, мен так түшүнөм, ишенем, кыргыз улуту эч убакта бир дагы президентке, ал эми тарыхыбызда бир дагы ханга чектен чыгып, каалаганын жасаганга өмүр бою мүмкүнчүлүк берген эмес. Сөзсүз түрдө жакынкы айларда, жакынкы жылдарда эгерде Атамбаев өзүнүн авторитардык жалаң гана мен билем, жалаң гана мен чечем деген көз карашын, саясатын, мамлекетти башкаруу стилин өзгөртпөй турган болсо, анда кыргыз улуту ага сөзсүз түрдө өзүнүн жообун берет. Биз демократиядан башка жолду тандай албайбыз. Биздин келечегибиз ал сөзсүз түрдө демократияга байланышкан. Равшан мырза, анда ушул келип ачык маек, ачык сөз айтып бергениңиз үчүн, пикирлериңизди билдиргениңиз үчүн мен ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат сизге.